Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз кыргыз тилден жөнөкөй тактоочтун жасалышына карай бөлүнүшү деген тема өтөбүз. Анда жаңы темабызды баштайбыз. Тактооч морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалат. Морфологиялык жол менен жасалган тактооч жөнөкөй тактоочтун тутумунда каралат. Ал эми жөнөкөй тактооч жасалышына карай туаса жана туунду тактооч болуп экиге бөлүнөт. Туаса тактооч сөз бөлүктөрүнө морфемаларга ажырабайт. Бектурган ал кишилерден алыс басып кетти. Мектептен жаңы гана келдим. Ал кыйналып, араң дем алып турду. Бул сүйлөмдөгү алыс, жаңы, араң деген сөздөр сөз бөлүктөрүнө ажырабаган түпкү уңгудан туруп тактоочтук маанини билдирди. Мындай жалаң уңгудан гана турган тактооч туаса тактооч деп аталат. Туунду тактооч сөз жасоочу мүчөлөр улануу аркылуу жасалат. Кулча иштеп, бийче ич. Үкү түнкүсүн жакшы көрөт. Биз айылда сууну чакалап ташыйбыз. Бул сүйлөмдөрдө ча, лап, сын деген сөз жасоочу мүчөлөр зат, сын атоошторго уланып тактоочту жасады. Уңгу сөзгө сөз жасоочу мүчөлөрдүн улануусу менен жасалган тактоочту морфологиялык жол менен жасалган тактооч же туунду тактооч дейбиз. Эскертүү: мейкиндик жөндөмө формасындагы айрым сөздөр өзүлөрүнүн грамматикалык табияты боюнча тактоочтор тобуна биротолоп өткөн. Мындай сөздөр грамматикалык мааниси жагынан туруктуу мүнөзгө айлангандыгына байланыштуу составдык бөлүктөргө, уңгу мүчөгө ажыратылбайт. Ошондуктан туунду тактооч катары да эсептелбейт. Андай тактоочтор катары төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө болот. Барыш жөндөмөсүндөгү тактоочтор алга, артка, бекерге, сорго, жылыга, көнүгө, тышка, ортосуна. Жатыш жөндөмө формасындагы тактоочтор кээде, алдыда, артта, мурда, астында, үстүндө, тегерегинде, эзелде. Чыгыш жөндөмө формасындагы тактоочтор абалтан, кокустан, капыстан, алдыртан, үстүртөн, азыртан, бүгүндөн, эртеңден, эзелтен, эмитен, жанатан, атамзамандан, илгертен. Жогорку тактоочтор тутуму боюнча жөндөмө мүчөлөрүн кабыл алып турганына карабастан грамматикалык ошол түзүлүшүндө белгилүү бир мааниге калыпташкан. Ошондуктан алардын тутумунан жөндөмө мүчөлөрүн бөлүп кароого болбойт. Кээде туруп алыска кетким келет. Жакын адамын кыя албай артка бурулду. Жакшы адам жанда турганда жабыгам деп ойлобо. Кечинде биз үй ичибиз менен тайжемдердикине конокко бардык. Үйдү таап зорго келдик. Эми жаңы тема боюнча алган билимдерибизди бышыктайбыз. Сүйлөмдөрдөн туаса тактоочторду бир башка, туунду тактоочторду бир башка топко бөлүп жазгыла. Бөлмөнү кээде желдетип туруу керек. Килемди кышкысын карга күүп алганда жакшы. Эгер бут кийимиңиз тар болуп, бутуңузду кысса, кечинде анын ичине кагаздан аябай керип көп тыгып койсоңуз, эртең мененге чейин чоюлуп, кеңейип кетет. Бутактарды кыюуну өз учурунда туура жүргүзсө, шак тегиз болуп, жарык текши тийип, түшүмдү эртерээк жана сапаттуу берет. Сарымсак эзелттен эле эл арасында көп ооруларга каршы дарылык касиетке ээ катары пайдаланылып келген. Кийинки тапшырма. Таблицага көңүл бурсаңар, биринчи катарда жалаң тактооч сөздөр турат. Силер ушул тактооч сөздөрдү калган эки таблицага бөлүп жазасыңар.
Биринчисине сөз жасоочу мүчөлүү туунду тактоошторду, экинчисине сөз өзгөртүүчү мүчөлүү сенек тактоошторду бөлүп жазасыңар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда силерге үйгө тапшырма. Тактоошторду катыштырып өзүңөр 5-6 сүйлөм ойлоп жазасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Балдар, силер аябай мыкты окуучусуңар. Ийгилик баарыңарга.